Дәрсін? Ала. Қорқпайбыз. Азамат. Ой. Күткенде біліш керек екен да. Бірінші автобус кетсе, екінші автобус келеді дегендей. Айымдарды автобусқа қойып қойдыңыз. Сізге жаққан айымдың баяғы мінезін сыпаттап өтпейсіз ба? Бардық еле айын жағат. Болған маға чыдаған эле қыс болса эле болды. Приемдорыңыздан көргөзүп койбойсуз ба? Макул. Коркпойсуң? Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө өзүңүздүн баягы өнөрүңүздү көргөзүп ошону үйрөтүп келдиңиз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, ким чакырды? Президенттин буйругу менен болгон экен. Ошо президент менин баракчаны көрүп калып, анан өзүнүн жардамчыларына айткан экен. Атайын Таластан Баткенге чейин барып, анан кийин атайын үйрөтүп келдиң. Канча төлөндү деги эле эмгек акың канча болду? Жашоо көп нерсени сындырды да меничи. Чада калса койнунда жаткан аялың деле душман боло калат экен да. Берилип, жан сырын айта турган деле досум жок. Дәрсин? Ала. Коркпойбуз. Азамат. Ой. Салам достор, урматтуу көрүүчүм. Бүгүн биз Талас облусунда Жантымба Жакшылык байкеге маектеш үчүн атайын келип калдык. Саламатсызбы байке? Саламатчылык, кош келипсиңер. Бүгүн сиздин чыгармачылыгыңыз менен кененирээк, толугураак маек куралы. Буйрса. Кеткенде. Кеттик. Жакшылык байке айтсаңыз деги эле ошо блогерлик менен алектенгенге эмне түрткү болду? Ушу көчөмдөгү кичинекей кыздар түрткү болду, коңшунун кыздарым. Ошолор бир TikTok тартабыз деп келген экен. Аларга да жардам беремин деп. Дегенде биринчи өзүмдүн видеомду киргизип көрөйүнчү депчи. Анан ошентип видеомду киргиздим TikTokко. Анан ошентип эле просмотрга кеттир. Анан мен кубанбай эле ошолор кубанып, Жакой Кесиздики мынча просмотр болду, Жакой Кесиздики мынча лайк болду депчи. Лайк, подписчик, просмотр тренд не экен ошо көчөмдөгү кичинекей досторум үйрөткөн да мени. Жакшылык байке деги эле сизди баягы блогер катары баарыбыз эле көрүп жүрөбүз, таанып жүрөбүз. Бирок жеке жашооңуз жөнүндө көп ачыла бербейсиз. Өзүңүз кайсыл жакта окудуңуз эле, кайсы жогорку окуу жайда аяктагансыз? Юр академиядан окуганмын. Анан армияны бүтүп 7 жыл кызмат кылганмын, военный служащий болуп. Анан кийин 7 жылдан кийин ошо үй бүлөлүк шартка байланыштуу өзүнчө чыкканга туура келди. Азыр мындайча айтканда жеке ишкермин. Бирок туруктуу деле кесип жок, буйрса болот деген ойдомун. Үй бүлөңүз тууралуу айтсаңыз, үйдө канча бир туугансыз, үйдө кимдер менен чогуу турасыз? Апам экөөбүз эле. Үйдүн жалгыз баласымын. Эркеси да, улусу да, сулусу дагы. Деп өзүңүздү Жакшы көргөн да мен, жаман көргөн да мен дегендей. Эми айымдардын сиз баягы көрүүчүлөрүңүздүн арасында басымдуу бөлүгү айымдар да. 30% болсун, 40% болсун. Мен деле сизди карап калчумун да, баягы контентиңиз кызыктуу дегендей. Анан кийин айтсаңыз, деги эле баягы жүрөгүңүздө элеген айым барбы же буга чейин үйлөндүңүз беле, үй бүлөңүз барбы дегендей? Буга чейин үйлөнгөм, бирок турмуш болбой калды да. Буйрса бул деле менин сыноомдор болуш керек. Кыйынчылыктын артында эки жеңилдик бар дегендей. Буйрса жакшы болот, ишенебиз. Күткөндө билиш керек экен да. Биринчи автобус кетсе, экинчи автобус келет дегендей. Айымдарды автобуска коюп койдуңуз анан. Эми теңөө эле мисал катары айтып атам да. Учурда ошол сиздин автобусуңуз барбы анда? Күтүп атабыз, ойлонуп аткан келбей. Мындай кылалы Жакшылык байке, сиз экөөбүз азыр отуруп маектешкенде бардык эле маектер ушундай да, бир түптүү. Анан сиз өзүңүздүн өнөрүңүздү көргөзүңүз. Негизи мен дагы азыр үйрөнбөдүм бу чагырда. Сиз аны башка инструменттер менен дагы көргөзүп каласызбы? Ошолорду көргөзүп бериңиз, деги эле өзүңүздүн контентиңизди кантип жүргүзөсүз? Ошолордун бардыгын менин операторума, менин көрүүчүлөрүмө, мага баарыбызга көргөзүп бериңиз. Макул, каршы эмесмин. Кеткенде. Көрүүчүм мага ушул балка кызык болот. Балканды сай аласызбы байке? Деги буну сайса болобу ушу мишенге? Болот албетте. Ай. Эмкисин кычкачты көрөлү, оорураак кычкачта. Күч куралыбыз калды, баарын эле сайып көргөзөбүз. Скатер. Болгарканын тиши. Оппа, болбогон окшойт. Кайра кайталап коелу, болгаркан. Суроңор барбы? Негизи эле ушинтип ыргытып сайып атканда өзүңүз жаракат алып калган ушулар болобу?
андай болгон жок. Болгон айтып аткам го. Болгону колдор айрылган учурлар болгон. Колуңузда да тактар бар экен. Алар баягы кызмат өтөп жүргөндө. Жок, буну бала кезде итишти болгон. Мен ойлоп атпаймынбы мындай баягы олуттуу нерселерден болгон экен деп. Жок. Байкедеги эле бир ушу бычакты мишеңгер эмес, башка дагы спорт түрлөрү менен алып келсе. Ошол тарапка да басып бересиз. Макул. Жакшылык байке бул контентиңиздеги бычакты мишеңге сайганды кийинчерээк эле көрүп калдык да. Ага чейин эмнеден башталган? Мисалы бул жакта грушалар да турат. Ошолор жөнүндө да айтып бербейсизби? Алгач ушу грушадан эл таанып баштаган. Ушу үй тиричилигиндеги машыгуу боюнчачы. Анан ошонтуп кечке эле бир нерсени тартып берсең да, элдер да тажап баштайт экен да. Анан разнообразный контент кылыш үчүн анан ошонтуп груша тамак жасаганымды, анан өзүмдүн күнүмдүк жашоомду да тартып баштадым да. Үйдөгү эмне кылам, кирпич куйганымды, көмүр жыйнаганымды, огоротту тазалаганымды, бирок жөн эле кыймылдабастан мындай акробатика менен көрсөтүпчү. Элге да ошондой мындай интрига керек экен. Ошонтуп таанылдым да. Бул баягы грушалардан дагы ошонусу айырмаланып, колго жасалса керек э? Колго жасалган да. Бул деле эмеден пайда болду да, жокчулуктанчы. Бир 30 миңдик грушага жетемин деп чогутам же чогута албайм. Анан рулон аламын дейм. Рулон да бир 12 миң турат экен. Ал дагы жетпей, анан ушул грушаны ойлоп тапканмын да негедир. Швейный цехтен чыккан эле отход материалдар. Анан ушуну көбүнчөсү обзор кылып чыгарып бер деп суранышат. Убактым болбой жатыр да. Анын скотч менен эле ороп бекем. Мындай жакшы да. Кийин чирисе да кайра эле скотч менен эле ороп койсоң өзүндө эле болуп калат. Демек азыр үйүнөн баягы сизге окшоп машыккысы келген балдар колдон эле жасалса болот турбайбы? Колдон жасаса болот. Атайын андай деле кыйын эмес. Грушалардын жанына келип калдырганда Жакшылык байке баягы приемдоруңузду көргөзүп койбойсузбу? Макул. Коркпойсуң? Негизи ушу шлёпкадан эле башталган да. Өткөндө да бир суроо талап узаткан болчумун. Жыртык байпакты көрүп калдыңар беле? Ооба, көргөнбүз да. Негизи жокто эле мүмкүнчүлүк менен чектелип калбаш керек да. Мисалы үчүн тренировка кылганга деле мындай кроссовканын деле кереги жок. Ушу шлёпка менен эле кылганмын мен. Бар нерсе менен эле кыла бергиле, жокто эле артта калып кетпейчи. Оюнду да тоталган окшойт. Кичине демге эме болгонгочу, кичине сүрдөнө да түштүмбү. Шашпай көрсөтөйүн оюнду топтолуп. Мен мындай куралды Кытайдын кинолорунан же Брюс Линин киносунан көрдүм эле. Жакшылык байкеден да көрдүм. Бул курал эмне деп аталат? Нунчак деп аталат. Деги эле ушул куралдардын баарында ойногондо кайсы жактан үйрөндүңүз эле? Негизи YouTube'дан үйрөнгөнмүн. Көрүп элечи, анан калган нерсесин өздөштүрүп кеттим да. Өз эле келип берет да, кыла берсеңчи ыкмалары. Эң башкысы аракет керек. Аракет. Анан көбүнчөсү эмелерге да айтат элемин да. Мындай кийинки өсүп келаткан балдаргачы мындай убактыңарды тепке кетирбей, ушундай пайдалуу нерсеге кетирсеңер жакшы болмок да. Мисалы үчүн телефон, оюн, компьютер. Мен ошого кетирген убактымды ушундай нерселерге кетирем да. Кубик, Рубик ойнойм. Же ойной турган болсом шахмат ойноймун. Ушундай башты иштетип турган мындай оюндарды ойноймун да, же шашка ойноймун. Силер дагы ушундай нерсени колдонсоңор, ойносоңор, же үйрөнсөңөр болуп калабы? Ооба. Жакшыраак болмок да. Байкенин терин болушунча агыздык. Урматтуу көрүүчүлөрүм, эми ошол куралыңыз менен өзүңүздүн өнөрүңүздү көргөзөңүз, андан кийин майк түшүбүз тууганталып. Макул. Коркпо. Байке, баягы контентиңизге көңүл бурсак, монтажда сонун, анан операторду атайын жалдап келип баягы тартырасызбы? Жок, менин операторум могу штатив. Ушунун жардамы менен тартамын. Анан кийин
мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жана айтып кеткендей көчөмдөгү кичинекей досторум келип калса, аларды пайдаланамын. Ошолор тартат. Алар жок учурда көбүнчөсү ушул менен аркылуу эле, ушунун жардамы менен. Бирок антсе да бир адам тарткан жакшы да. Баягы баракчаңызда көп реклама кылып каласыз. Анан реклама кылып атканда да өзүңүз тартып аласызбы? Эми реклама тартканда ошо реклама тарттырган адамдарга тартып да. Анан алар дагы эме кылат, биз тарта албайбыз депчи. Анан коркуп эле бул ракустан алала, тиги ракустан алала депчи. Анан аларга да үйрөткөн учурлар болот. Мындай, ушундай эле турбайбы депчи. Мындай билген нерсемди кызганбаймын да. Мындай кандай монтаж кылат, кайсы программада мындай деп сураса, мен жооп бере берем. Кээде учурлар болгон, көргөндө мындай кызганыпчы. Кандай кыласың десе, соткасын жаап алып. Менде андай нерсе жок да. Ушу сөздү көп айтып келем да. Мындай мусулман адам алып эмес, берип бай экен да. Бул байлыкта деле эмес, билимде деле ошол экен да. Билген нерсеңди айтышың керек экен. Эгер кызганып айтпай отурган болсоң, ал тиги адамга да буйрубайт, өзүңө да буйрубай, унутуп калат экенсиң да. Билимден дагычы. Аны сураса, айтканга даярмын. Жакында эле сиз Баткенге барып, Куралдуу күч Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө өзүңүздүн баягы өнөрүңүздү көргөзүп, ошону үйрөтүп келдиңиз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, ким чакырды, кандай чыгарып калдыңыз? Негизи бул ошо Баткенге барган айтуусу боюнча президенттин буйругу менен болгон экен. Ошо президент менин баракчаны көрүп калып, анан өзүнүн жардамчыларына айткан экен. Анан жардамчылары кайрылып, ал учур орозо маал болчу. Анан барсам, орозодон кийин барамын дегенмин. Бардым, билген нерсемди үйрөттүм. Бирок күмөн болду, башында үйрөтө аламбы депчи. Сүр болот экен адамдын көпчүлүк менен деле иштешпегенге. Башында 1-2 күн сүрдөндүм. Бирок аларга да үйрөтүп отуп, өзүм да көп нерсени үйрөндүм да. Кыстырма катары сурап кетейин. Канча акча төлөндү ошол атайын барып Баткенге чейин өзүңүздүн өнөрүңүздү үйрөтүп келдиңиз? Жашыр айткыңыз келбей атат окшойт. Атайын келип сурап атсам айтып коюңуз. Канча төлөндү деген эле эмгек акы деген бар эмеспи? Алып айыбайсыз дегенде эле жана айтып кеткендейчи. Берип турсак кийин алганга деле жетишербиз да. Жок, аны түшүндүм. Бирок канча төлөндү ошол? Атайын президент чакыртып атса дегендей. Жакындарыңыз эле сураса керек. Атайын Таластан Баткенге чейин барып, анан кийин атайын үйрөтүп келдиң, канча төлөндү деги эле, эмгек акың канча болду депчи. Чынын айтканда ошол жерден үйрөткөн балдар эме кылды. Ыраазычылыгын билдирипчи. Бирөө формасын подарка кылып, жол киремди төлөп, тамак ашын алып беришип, сый урмат кылышты да, аябай. Катардагы жокерлер, офицерлер, ошол жерде иштеген адамдарчы. Ал да болсо шүгүр мага. Демек мен түшүндүм. Демек чакырткан адамдар эч нерсе төлөбөптүр, Шүгүрчүлүк да. Демек төлөбөптүр. Шүгүр деш керек. Макул. Деги эле адамда кандай касиети бала? Сиздин досторуңуз көппү? Досторуңуздун арасында да ушундай өзүңүздүн баягы өнөрлөрүңүздү үйрөтүп, же болбосо баягы жаратылышка чыгып, чогуу жүрүп калганыңыздарды көрөм, досторуңуз көппү дегендей. Досторум деле андай берилип, жан сырын айта турган деле досум жок. Бирок барып, мындай жаш өткөн сайын мындай түшүнүп калат экенсиң да. Ак менен каранын айырмаланыпчы. Мындай эме катары, тааныш билиш катары досторум болушу мүмкүн, бирок чын ниетинде бардык сырымды айта турган досум деле жок да. Жашоо көп нерсени сындырды да меничи. Бирөөгө сырыңды айтсаң, ошо бир күнү сага ок болуп келип тиет экен да. Жада калса койнуңда жаткан аялың деле душман боло калат экен да. Анан оң көзүң сол көзүңө душман деп коебу. Көп нерсени өзүм эле ичке эле сактаганга аракет кылам. Мындай ичиңизге моралдык жактан баягы проблемалар көбөйүп кеткенде кантип чыгарасыз ошону? Ошону көбүнчөсү өзүмө бош калтырбаганга аракет кыламын. Өзүмө мындай тапшырмаларды берип, окуп, билим алып, изденип, бош калтырбаганга аракет кыламын да. Анда эмесе менин акыркы суроом болсун. Кандай айымдар жагат сизге? Магабы? Айымдын, сизге жаккан айымдын баягы мүнөзүн сыпаттап өтпөйсүзбү? Айымдын баары эле жакшы, баардыгы эле айым жагат. Болгон мага чыдаган эле кыз болсо эле болду. Мен жакшы жагымды көрүп алып эле эме кылбастан, мындай кемчилик жагымды да көтөрө билген кыз болсо. Анан жүрөк деле эме экен да. Адамдын кыялын деле карап
жактырып бербейт экен. Мындай жылдызың келиши өзүң эле сезилип, анын кемчилигин деле кошо кабыл алат экенсиң да. Буюрса бардыгын эле ылайыктуу чыкса буйруган көрө жатарбыз. Макул. Сизди көрүп, баягы фанат болуп, сиздин кылган иш-аракеттериңизди кайталаган баягы көрүүчүлөрүңүз бар да өзүңүз. Ошолорго калат эле айтып өтүңүз эмне же болбосо кеп кеңеш деген сыяктуу. Кеңеш айтсам, мындай жок деп отуруп калбагыла да. Ким изденсе табат, жоктон бар нерсе кылса болот экен да. Анан тигиним жок, бунум жок, мүмкүнчүлүгүм жок деп чектелбей изденгиле деп айтамын. Койгон максатыңарга жете бергиле. Мындай күндө аз кыймыл кылсаңар да, ошо оюмду да жеткизе албаган болушат. Ошо үмүтүңөрдү үзбөгүле да, койгон максатыңардан. Үмүт үзбөй алдыга умтулып. Акырындык болсо да, кыбырашат дегендей. Акырын болсо да жылы бергиле да. Максатты көздөй. Сизге да ийгилик. Эч качан баягы максатыңыздан калып калбаңыз, өркүндөй бериңиз, өсө бериңиз, өнө бериңиз дегендей. Анан өмүрлүк жолдошуңузду жолуктуруңуз, өзүңүз айткандай. Жубайымды. Жубайыңыз деген. Жубайыңызды жолуктуруңуз. Ошол рахмат жок бүгүнкү берген маегиңизге. Силерге да рахмат келип бергениңерге. Баягы маектин соңунда өзүңүздүн дагы бир кыймыл аракеттериңизди көргөзөтүңүз, ошо менен биз маегибизди жыйынтыктайлы. Макул. Yeah.